Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Денсаулык плюс программасы старт алды. Бул программабызда биз сиздерге оорунун алдын алуу максатында ар кандай кеңештерди берип келебиз. Бүгүн биз негизи эле ата бабаларыбыз мурдадан бери эле колдонуп келген сүлүктүү же болбосо хиджама деген түшүнүк баарыбызда жашап келет. Бүгүнкү азыркы биздин ушул коомубузда дагы сүлүктүү деги эле хиджаманын кандай пайдасы бар? Мына ушул теманы алкагында сөз кылабыз. Келген коногубуз менен тааныштырып өтсөм, психолог, чыгыш медицина боюнча дарыгер, гирудотерапевт Календеров Эрнест Таирович бизде конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсызбы. Алгач ушул жаатта өзүңүз канча жылдан бери иштейсиз? Ушул боюнча кыскачараак токтолуп өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык. Мен бул чыгыш медицинасы боюнча негизи акыркы 10 жылдан бери алектенип келем. Хиджама, сүлүк врач болуп көп жыл, 10 жылдан ашык иштеп келебиз. Основной негизин айтканда бизде чыгыш медицинасына таандык болгондуктан биз өзүбүз ошол чыгыш медицинасы боюнча дагы айтыспыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул сүлүк жана алхиджама менен дарылоо ыкмалары жөнүндө сөз кылабыз. Кандай адамдын ден соолугуна канчалык деңгээлде пайдасы бар билип алсаңыздар болот. Мына биздин келген коногубуздун алдында дагы сүлүктөр турат, байке? Сүлүк жаныңыздагы каражат? Бул ошол хиджаманы жасоонун аппараты. Бул аппарат атайын илгери учурда ата-бабаларыбыз, сиз өзүңүз башында айтып өткөн ата-бабаларыбыздын учурунда уйдун мөөзү менен жасалган учурлар кездешкен. Азыр атайын мындай каражат менен жасалат. Бул банка ошол массаж кылууга болот. Андан сырткары ошол хиджаманы денеге коюп жасасак аябай ыңгайлуу да. Мындайдан жалпылап алып караганда баягы сүлүктүү менен деле денедеги жаман кандарды сордуртуп алабыз, Хиджама аркылуу деле жаман кандар сорулуп алынат. Айырмасы эмнеде, ушул экөөнү бир аныктама берип өтсөңүз. Хиджама бул жалпак тил менен айтканда кан чыгаруу. Белгилүү бир точкаларга банка коюлуп, ал жерден чегип алынат да кан. Эт менен теринин ортосундагы кан тамырлардан, майда капиллярлардан алынат. Ал эми сүлүктүн айырмачылыгы, сүлүктүн атайын бул деңиз астынан алынган, атайын биофабрикаларда өстүрүлгөн сүлүктөр булар. Сүлүктүн хиджама менен айырмачылыгы бул сүлүк дагы ар бир оорунун точкаларына коюлат, белгилүү. Сүлүк кандай кызматты кылат? Сүлүк тиштеген жеринде игла рефлекстик таасирге, ал игла терапиянда рефлексин аткарат походу. Ошол эле учурда сүлүктүн ишлекейинде атайын ферменттер бар, гирудиндер. Ал гирудиндер, ферменттер адамдын организминдеги тромбторду, холестериндерди, денедеги шлактарды эритип, кан аркылуу сыртка чыгарып берүүчү ферменттери бар да. Өзгөчөлүгү бул сүлүктүн ишлекейинде ферменттери. Бирок булар деле капиллярга коюлат денеге. Ар бир адамдын органында проблемалар болсо, кандай оору болбосун, ошого жараша сунушталат да. Мисалы мен 10 жылдан бери бул тармакта иштеп келем, чыгыш медицинасы боюнча. Ар бир медиктин өзүнүн жеке опыту бар. Мисалы хиджама жасайбызбы же сүлүк менен дарылайбызбы? Мисалы сүлүк менен дарылоону гирудотерапевт деп коет. Бизде Москвада, Россия шаарында аябай өнүккөн гирудотерапия же гирудотерапевттер аябай көп. Бизде дагы көбөйүп атат күндөн күнгө. Айырмачылыгы эмне десе, бизде ар ким өзүнүн ишинде жекече опыттары бар да. Айырмачылыгы бизде ошол хиджаманы кайсыл учурда, кайсыл ооруга жасайбыз, сүлүктү кайсыл ооруга, кайсыл учурда жасайбыз, ошол учурда айырмачылыктарыбыз бар биздечи. Ошол ооруларга да токтолуп өтсөңүз, сүлүк кайсыл ооруга дары, хиджама кайсыл ооруларга шыпасын берет? Жакшы, туура сурап бердиңиз. Бул ошо жеке личный опытка байланыштуу сиздин сурооңуз ошол жерге келди. Мисалы хиджаманы көбүнчө бизге улакчыларды билесиз, ар кандай травма алып калышат, авария болгондор,
же болбосо спортсмендер баягы соревнование учурунда травма алып калган учурда башынан алып калышы мүмкүн. Ошол учурда бизге келет да, ошол учурда хиджама жолу менен башына коюп беребиз да. Сотрясение алып калган учурларда, травма алып калган болсо башынан, баш ооруларда хиджама коюп бересиздер, э? Хиджама коюп беребиз. Ал хиджама. Андан сырткары дайыма отуруп иштеген, банкта иштеген жумушчулар, швейный цехта иштегендер, дайыма отуруп иштегендер, көбүнчө остеохондроз деген оорулар бар, желкеси тузулуп. Желке уюп, э? Желке уюп, ошондой учурларда ал хиджама коебуз да. Хиджама кылабыз, башына, желкелерине комплексный кылып дарылайбыз. Ал эми сүлүктү көбүнчө мына назик точкаларга, мисалы үчүн боорго, уйку безге, назик точкаларга көбүнчө коебуз. Мисалы косметологиялыктагы сүлүктөрүбүз бар. Алар майда болот дагы, бетке азыр жаштардын көбү бетине ар кандай көйгөйлөр менен келип атпайбы? Угри сыяктуу. Ошолорду лицого коебуз. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңадан кошулган көрөрмандарыбыз болсо эскерте кетейин. Бүгүн биз сүлүк жана ал хиджаманын адамдын ден соолугуна канчалык деңгээлде пайдасы бар, ушул жол менен дарылансак канчалык деңгээлде айыгып кете алабыз, мына ушул теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Эгерде ушул жаатта суроолоруңуздар болсо 0507 77 0070 деген биздин WhatsApp номерибиз азыр экранга дагы чыгат. Ошол номерге жиберсеңиздер, бизден келген адистибиз сиздерге жооп бермекчи. Анан айтсаңыз, ушул сүлүк, анан хиджама кайсыл учурда колдонулбайт? Кайсыл учурда сунуштабайсыздар? Негизи адамдын оорусу сезонго карап да оорубайт да. Дайым ар кимдин организми ар кандай да. Биз бирок основной айтабыз, профилактика катары ооруну алдын алуу үчүн ден соолугу саламат, мыкты адамдар жазда бир, күздө бир профилактика катарында. Же болбосо өзүнүн оорусун алдын алуу үчүн дагы, чтобы на будущий азыр аталбаган ар кандай оорулар көбөйүп кетпедиби? Онкологиялык оорулар, ошолорго жетпестен алдын алуу профилактика катарында жазда бир, күздө бир келип алып коюшат да. Демек, бунун зыяны жок экен да, баягы коркуп турган нерсе жок. Зыяны деле жок. Анан давлениясы көтөрүлүп, мындай ысык тапта давлениясы көтөрүлүп калышат. Ошол учурда негизи ал хиджамада сунушталат. Себеби адам ысыганда давление көтөрүлөт да, кан басым. Тез алып калбаса, ал башка да бир инсульт ооруларын алып барышы мүмкүн. Ошол учурда тез жардам катары сүлүк хиджамага для профилактика алып коюлса болот. Ошо мага кызык болуп атат да, байке кайсыл жактан алып келесиздер буларды? Атайын бир таза сууга сактайсыздарбы же кандай температурада сакталыш керек? Бул сүлүктөрүбүз атайын сүлүктөрүбүз муздак сууда сакталат. Анан суусун эле алмаштырып турабыз. Сүлүктөрүбүздүн булар хлорлуу суу болбойт. Таза стерилизациядан өткөн суу болуш керек. Булактын суусу болуш керек. Анан муздак температурада болсо жакшы турат сүлүктөрүбүз. Анан суусун дагы алмаштырып турабыз пат-пат. Сүлүктөр Россия шаарында атайын биофабрикалар бар, атайын сүлүк өстүргөн. Же болбосо Турциядан алдырабыз, атайын чет өлкөдөн келет. Анан айтсаңыз, ушул баягы ар бир адамдын дартына жараша коесуздар да, сүлүктөрдү. Канча жаштан өйдө адамдарга коесуздар? Сүлүктөрдү сөзсүз түрдө оорусуна жараша. Кээ бир пациенттерибиз анализдерден өтүп келишет. Ар кандай анализдер менен келишет. Биз бардык эле ооруга карайбыз. Болгону кимдерге койбойбуз, противопоказания деген нерсе бар. Кимдерге койбойбуз, гемофилия деп коет. Андай адамдар учетто турат, кан токтобойт алардыкы. Биздин Кыргызстанда 200-гө жакын гемофилия оорусу менен ооруган адамдар турат да, аларга коюлбайт. Алар бир жерине чегилсе же канынап кетсе токтобой калат. Ошолорго коюлбайт. А так сахар ооруларына да коюлат. Анткени сахар ооруларына уйку без жакшы инсулин бөлүп чыгара албагандыктан сахар ооруна кезигет да, ошон үчүн биз уйку безге сөзсүз түрдө сүлүк коебуз. Анан жаш курагы кичинекей төрөлгөн баладан баштап деле жогору жаштагыларга деле койсо болот. Болгону өтө жашы улгайгандарда денеге койгондо сүлүк денеси бир аз заживлять этиши, баягы бүтүшү кыйын болот дагы. Аларга майда косметикийлерин же болбосо ал хиджама сунуш кылынат да.
Ушул сүлүк же болбосо хижама алгандан кийин бир денеде ар кандай бир көйгөйлөр пайда болуп же болбосо адам денесине жакпай калып ушул сыяктуу бир учурлары кезиктүү беле? Ооба, бирок аллергия бул бере бербейт сүлүк. Миңден бир эле аллергия бербесе, так атайын текшеребиз. Биз пиявканы баягы аэротерапия, апитерапияда дагы атайын текшерет эмеспи? Ошол сыяктуу эле биз текшерип алабыз, бирок противопоказания, жана аллергия оорулары көп кезиге бербейт. Наоборот, анча-мынча аллергия ооруларына жакшы результатын берет. Болгону пациент эмне кылыш керек? Сүлүк койгондон кийин ошол жерде жакшылап обработка кылып тазалап туруш керек да. Ал жерде тырмалап, инфекция киргизип албаш керек, главный. Жылуу кармаш керек. Анан сүлүктөрүбүздө одноразовый негизи, природный, живой, одноразовый шприц деп коет муну. Бир жолу колдонулгандан кийин уже жарабай калат. Анткени сүлүктүн шилекейиндеги ферменттер, гирудиндер өзүндө калбай калат да. Илгери биздин ата-бабаларыбыз кайра-кайра колдонушкан, просто маалымат толук болбогондуктан, аларга ферменттери жөнүндө маалымат болбогондуктан колдонушкан. Бирок бүгүнкү күндө атайын бизде китептер бар, гирудотерапия боюнча, сүлүк боюнча одноразовый колдонууга сунуш кылат. Анткени эффект одноразовый пайдалуу. Айтсаңыз, анан ушул хижаманын дагы канчалык деңгээлде пайдалары бар? Хижама менен сиздерге негизи кайсыл көйгөй менен көп кайрылышат? Ушул сүлүк алат элем, хижама кылдырат элем деп. Основной бизде билесиздер, питание боюнча көбүрөөк нарушениялар бар организмдечи. Неправильный питание бизде аябай көп. Туура эмес тамактануудан бүгүнкү күндө давление оорулары, ар кандай стресс, депрессияга байланыштуу оорулар дагы көптөгөн ооруларды козгойт, пайда кылат да. Ошого байланыштуу бизде көбүнчө высокий давление, жогорку давлениедагы адамдар кайрылат, инсультный состояниедагы, инфаркт болгондор, тери оорулары, кожный оорулары, ар кандай ушундай бир оорулар менен кайрылат. Негизи ушул бет көйгөйү дагы азыр коомубуздагы адамдарда көп кезигет да. Анан кайсынысы эффективдүү жардам берет? Хижамабы же сүлүктү да бетке коесуздарбы? Ушул боюнча да айтып өтсөз. Бүгүнкү күндө жаштар чынында эле туура эмес тамактануудан фастфудтарды жана пепси, колаларды ичип, ашказанында көбүнчө ар кандай жара оорулары пайда болуп калып атат. Кээ бирлердин угринин келип чыгыш бирден бир себебичи. Ошол учурда биз как косметолог катары бетке эле кам көрө бербестен, пиявке сүлүк коюп, бетке эле сүлүк кое бербестен биз чыгыш медицинасы ушул менен өзгөчө ар бир оорунун тамыры бар да, өзөгү бар. Мисалы, бүгүнкү күндө көп жерлерде адам ооруп кайрылса, ал симптомдору менен кайрылат дагы, ошол симптомдорун дарылоо менен алек. Чыгыш медицинасынын айырмачылыгы адамдын бетине чыгып аткан угрилердин себеби бар. Бир себеби туура эмес тамактануудан, азыр эле айтып айтканда ошо ашказандарда жара пайда кылышып алат. Бир себеби, экинчи себеби гормональный нарушение. Стресстен дагы беттин бузулуштары болушу мүмкүн да? Ооба, эмне үчүн стресстен бет бузулат? Анткени стресс, депрессия адамды ашказан оорусуна алып келет. Адам айтып атпайбы, 70-80% оору нерв стресстен пайда болот. Мисалы, нерв стресс болду, адам ал сөзсүз түрдө ашказан ооруйт. Ашказан кыйналат. Ошол учурда ашказанда проблема болгондо, анан уже ичегилерде кан бузулуу пайда болот дагы, бетке угрилер, ар кандай нерселер чыгат да. Сиз туура айттыңыз, ошо стресстин мындай себептери бар да. Тамыры ошо стресске келип такалат да. Азыр көрөрмөнүбүздөн келген суроо бар экен. Ревматоидный артритти дарылайсыздарбы дейт, хижама менен дарыласа болобу? Дарыйыңыздар кандай деген суроону узаткан экен. Ооба, биз муун оорулары менен, сөөк оорулары менен, артрит, артроз, полиартрит, ошондой оорулары менен дарылайбыз. Биз WhatsApp номерибизди калтырып коебуз. Ошол WhatsApp номерге кайрылса, биз дарегибизди Бишкек шаарында сунуш кылабыз. Бат эле таап алганга ыңгайлуу фотолорубуз бар, жумушубуз боюнча атайын видеолор бар. Жөнөтүп коем, таап алсаңыздар болот. Анан адамдын оорусу полиартрит, артрит, артроз эмне үчүн муун оорулары ошо кан бузулгандан пайда болот. Анткени кан тамырлар бул как транспорт.
адамдын сөөгүнө чейин сиз жеп аткан кальций, магний, витаминдердин баардыгын кан жеткирип берет да, как транспорт. Мисалы, бир шаардан экинчи шаарга продукцияларды бир кызматты өтөөчү бир орган сыяктуу эстетик болот экен да. Кан ошондой. Демек, биздин каныбыз шлактардан, тромбтордон, холестериндерден, бляшкалардан таза болсо, каныбыз суюк болсо, мына жаштардын каны суюк болот деп коет го. Ал деген эмне десе, циркуляция жакшы. Любой тамакты аш кылуусу бат болот. Жаш өткөн сайын сат алмашуу начар болот дагы, кан айлануу коюланып кетет. Ошон үчүн биздин кан тамырлар канчалык таза болсо, сүлүктөр именно аль-хижама жолу менен биз кан тамырларды тазалайбыз да, эң негизгиси. Ошол учурда кан таза болсо, сиздин сөөк ооруларыңыз болсо, ошол сөөккө сиз жеп аткан витаминдерди, кальцийни, магнийди жеткирип берет. Мисалы, кээ бирлер гемоглобин низкий болуп келгендер бар да, эмне үчүн мындай витаминдерди жеп атам дейт, темир, железа, баягы кандын көбөйүшүнө жардам берет да. Ар кандай витаминдер, мисалы, алманы жесе, мисалы, ар кандай фруктуларды жей турган болсо, каны көбөйбөйт. Эмне үчүн? Анткени организмде шлак көп. Биз ошол шлакты тазалагандан кийин любой кандай гана тамак аш жебесин, азык, натуралдык азыктарды жесе, сиңимдүүлүгү жакшы болот. Анемия дагы, мындайча айтканда, кутулат дагы, кан гемоглобин көтөрүлөт да. Кийинки суроого кезектеп берели. Саламатсыздарбы дейт, мен бүгүн капельница алып өттүм. Бир аз убакыттан кийин хиджам алсам болобу? Рахмат деген экен. Негизи капельница баягы химия жол менен капельница антибиотик алып аткан учурда деле, даже ошол курсту кылып жаткан учурда деле хижама кылса болот, зыяны болбойт. Вовремя ошол капельница алса деле. Бирок пиявки менен, гирудотерапия менен дарылана турган пациенттерде айтабыз, сиз когда ошол 10 күндүк жазабы капельницаңыз бүткөндөн кийин, 1 суткадан кийин кайрылсаңыз болот дейбиз. Анткени сүлүктүн шилекейинде атайын натуральный антибиотик ферменттери бар, мындайча айтканда. Ошол ферменттер натуралдык болгондуктан бул жакта антибиотик химикат менен экөө бири-бирине дал келбей калышы мүмкүн деп биз антибиотикти алып бүткөндөн кийин, анан 1 суткадан кийин келгиле дейбиз. Ал эми аль-хижаманы боло берет. Кайсыл учурда, во время ошо капельница алып аткан учурда деле походу алса болот да аль-хижама. Боюнда бар айымдарга деле боло берет, Кош бойлуу айымдарга. Кош бойлуу айымдарга аль-хижама кылса болот. Ал эми сүлүк менен дарылоо сунушталбайт. Сүлүктү кандай зыян тип калабы же эмне себептен сунуштабайсыздар? Анткени бир алсыратып коет да. Анткени основной адамдын организминде бир аз алсыратып коет да, ошон үчүн пока баягы жаңы түйүлдүк учурунда боюнда бар кезде сунушталбайт. Анан бир аз көбүнчө кош бойлуу учурунда варикоздору чыгып кыйнайт. Кээ бирлердин давлениясы ошол учурда аз өлчөмдө коюп лечение кылсак болот. Бирок жаңы эле баягы түйүлдүк пайда болгон учурларында сунушталбайт. Түшүнүктүү. Көрөрманыбыздан келген суроого кезектеп берели. Сүлүк куртту бир колдонгондон кийин кайра колдонсо болобу же бир эле жолу дейт? Бир эле жолу деп башында өттүм. Илгери биздин аталарыбыз көп жолу колдонулган, бирок ошол бир аз билим жетишсиздиктен болгон. Анткени сүлүктүн шилекейинде канча фермент бар экенин, канча сүлүк жөнүндө азыр толук маалыматтар көп. Сүлүктү одноразовый колдонобуз. Бирөөдүн сүлүгү бирөөгө коюлганы биякта турсун, ошол пациентке коюлган сүлүктүн өзүнө сунуш кылбайбыз. Анткени сүлүктүн шилекейинде ферменттер бар, кайра колдонууга болбойт. Бир гана одноразовый сиздин ден соолугуңузга чоңураак пайдасын берет да. Ошондо сүлүктөр бул жана денедеги жаман кандарды соролгондон кийин өлүп калышат, Ооба, одноразовый колдонулабыз. Бир эле жолу колдонулат дагы, бир жолу колдонгондон кийин ал ташталат да, көмүлөт. Өлөт деген, мындайча айтканда, одноразовый колдонулат. Менин башым көп ооруй берет дейт. Сурайын дегеним, хиджама алдырсам болобу? Кененирээк маалымат берип коесуздарбы? Рахмат, жана дарегиңиздерди айта кетесиздерби дейт. Баш оорунун биринчи бизге келген пациенти эмне үчүн баш ооруганын аныктайбыз. Мисалы, ар бир пациент келгенде сразу эле сүлүк хиджама коюп баштабайбыз. Сөзсүз түрдө диагноз коебуз. Консультация бизде бекер, кеңеш берүү бекер. Бизге келген ар бир пациентти чыккан оорунун симптомун көрүп, ошонун тамырын, өзөгүн туура диагноз коюуга аракет кылабыз да. Анан баш ооруп аткан болсо, баш оорунун себеби ар кандай. Кээ бир баш оорулар сотрясениядан болот,
баштан травма алып калгандан болот. Кээ бир баш оорулар желкедеги туз уюп, остеохондростон болот, черепный давленияден болот. Ошол баш оорунун келип чыгыш себебин аныктап туруп, ошого жараша дарыласак эффективдүү болот. Кийинки суроого кезектирсек, ассалому алейкум дейт, хиджаманы бир койгондо канча жерге койсо болот? Ар бир пациент келгенде хиджаманы коердон мурда, даже сүлүктү коердон мурда анын давлениясын өлчөп, анын оорусун байкап, ошого жараша сунуш кылабыз. Салмагына жараша. Кийинки суроого кезектирели. Мен 80-деги бай бичемин дейт, 40 жылдан бери денем кычышат, далай дарылар менен дарыландым, бирок болбой койду дейт. Эмне кылсам болот? 80-деги бай бичем дейт, 40 жылдан бери ошол денеси кычышып, баягы аллергиялык белгилер байкалып келет экен. Канча дарыланса дагы болбой коюптур, эмне кылсам болот деп көрөрманыбыз. Бул денеге чыгып аткан денеге чыгып аткан ар кандай кычышкан, тери ооруларынын себеби көбүнчө ички органдарга байланыштуу. Мен көп айтам, ар бир адамдын ички организм күзгүсү, бул адамдын лицозу деп коебуз да. Адамдын ички организминде канчалык шлак көп болсо, ичегилерде, ошолордун денесинде ар кандай кычышкан нерселер пайда болот. Ар кандай угри пайда болот, псориаз, экзема, мулулардын бардыгы адамдагы ичеги, карын ооруларында проблемалар бар да, шлактар бар. Ошолорду очищение кылыш керек, боорду тазалаш керек. Ичеги карындарды тазаласа, бул энебиз 80 жашта болсо, ички органдар очищение болуштук менен кычышкан кете баштайт акырын. Анан аны ошо аль-хижама жолу менен чегип туруп, бир сыйра канында тазалап койсо, кычышканы токтойт. Кийинки суроого кезектирели. Саламатсызбы дейт, буттун варикозуна хиджам алса болобу? Буттун варикозунун өзүнүн точкалары бар. Буттун варикозуна да аль-хижама кылсак болот. И сүлүк койсок деле болот. Көбүнчө кандай кылабыз? Варикоз ооруларында боорго байланыштуу болот, тоже анын өзөгү тамыры. Сөзсүз түрдө боор коебуз, анткени боордун кызматы как фильтр, канды суюлтуп берип тура турган орган болгондуктан боорго коюлат. Адамдын көпчүгүнө андан сырткары ошол варикоз чыккан жерлерге сүлүк койсо болот, анан ошо хижама кылуу мүмкүн. Жакшы жардам берет. Кийинки суроого кезектирели. Менин согончогум ооруйт дейт, басканда да ооруйт. Сүлүк алсамбы же хиджамабы? Ошондой эле бутумда ички варикоз бар, кайсынысын колдонсо болот? Биз ар бир пациентке келгенде ошол оорусуна жараша хиджаманын сүлүктү да кошо аралаштырып деле кылса болот. Сөзсүз түрдө анын давлениясын өлчөшүбүз керек, анын оорусун аныктап ошого жараша кылабыз. Анан бул согончок оорулар шпора деп коет основной. Ошо буттун айлана тегерегинде ушу сүлүк, майда сүлүктөрдү койсок да аябай жакшы жардам берет. Анан кошумча бул сүлүк менен хижама менен дарылап атканда ошол эле учурда согончок ооруса, ошол эле учурда варикоз болсо, комплексный дарылап кетет. Бизде өзгөчөлүк ошо чыгыш медицинасы ошондой да. Биз кандай очищение кылбайлы, же сүлүк менен, же хижама менен, же натуралдык азыктарды ичпейли, же болбосо атайын витаминдерди ичсек, комплексный дарыланат. Бир эле оору менен ичип атып, ичсеңиз, ошонун дагы биз билбеген ооруларды кошо дарыланууга болот да. Кандайсыңар дейт, менин грыжам бар, кантип айыктырса болот? Сүлүктү же болбосо хиджама жардам береби деп сураса керек биздин көрөрманыбыз. Да, грыжа белде грыжаны айтып атса керек. Бүгүнкү күндө көп грыжалар бизге көп кайрылат, тоже грыжаны дагы тоже тамыры менен дарылаганга аракет кылабыз. Баягы түп орду менен жок кылганга. Түп орду менен дарылоого аракет кылабыз. Негизи грыжаны кескелдиктин куйругу сыяктуу деп атайбыз. Анткени аны кесип койсо кайра эле өсө берет. Ошон үчүн биз эмне грыжанын пайда болуш себеби адамдын омурткалары эмне болот? Омуртка сөөктөрү оор жүк көтөргөндө же боюнда бар кезде ашыкча салмакта, азыр бүгүнкү күндө ашыкча салмактар да көбөйүп кетти. Анан оор жумуш кылган адамдардын омурткалары катуу кысылып калгандыктан престеле ошол жерде адамдардын гибкий дисктер болот да. Ошол жерден грыжа пайда болот. Биз эмне кылабыз десе, мунун себеби муну грыжаны операция кылып салган менен кайра эле позвоночниктер кысылып тургандыктан кайра эле өсө берет да.
Биз эмне кылабыз? Биз ошол бир массаж кылууда жолубуз бар. Чыгыш медицинасы боюнча биз адис болуп ошол чыгыш медицинасында император Кага массаж деп биздин агабыз Медер Бишкек өзү атай негиздеген. Ошол точкаларды ачабыз, нерв точкаларды. Позвоночниктерди ачабыз. Еще плюс ага дагы кеңеш беребиз. Бассейн, жолубузду турник тартууга максат эмне десе позвоночникти ачыш керек да. И андан сырткары сүлүк кое турабыз, ошол жердеги межпозвоночный дисте туздар дагы уюп калат, ошолорду дагы тазалап, грыжаны дагы дарылоого болот. Акыркы суроого кезекте берели. Саламатсыздарбы дейт. Мен 1,5 жылдан бери кан басымым жогору болуп кыйналып келем. Врачтардын колунан келбей жатат. Ушул учурда 200 болуп турат дейт. 260ка чейин көтөрүлгөн учурлар болду. 1,5 жылдан бери ушул кан басымы жогорулап кыйналып келеткен. Ушул учурда 200 болуп 260ка чейин да көтөрүлгөн учурлар болот экен. Бул учурда хижаманын же болбосо сүлүктүүнүн кандай жардамы бар, ушул боюнча айтып өтсөңүз. Бизге айрыкча ошо кан басымы жогору адамдар кайрылат. Анткени давлениясы бүгүнкү күндө адамдардын давлениясы көтөрүлгөндө давленияны түшүрүүчү химикаттарлар менен колдонуп атат дагы. Бул скачка деп коет, көбүрөөк давленияны түшүрүүчү каражаттарды, химикаттарды колдоно берген адамдардын давлениясы да ойнок болуп калат да. Биз давленияны түшүргөндө нормага келтиребиз да, биздин дарылообузда давление ойнок болбойт. Эмне үчүн ойнок болбойт? Анткени натуралдык лечение болгондуктан давленияны нормага түшүрөбүз да. Мында дагы биз карап көрөбүз. Сүлүк коюучу жерлер болсо сүлүк коебуз, хижама кылуучу жерлер болсо хижама кылабыз. Анан давление ар кимдин ар кайсыл жерден берет эмеспи? Кээ бирлерге черепный давление болушу баштан берет, анын давлениясы өлчөп консультация берип атканда аныкталат да. Кээ бирлерге бөйрөктөн берет, почечный давление, артериальный давление. Ошолорду аныктап, кайсыл жерден давление берип аткан болсо, ошол органдарга сүлүк коебуз. Анан основной грубый точкаларга хижама кылсак, бул давление бат эле жеңил эле түшөт. Кан басымы ылдый түшөт, көрөрмандарыбыздын көпчүлүгү ушул адресиңиздер кайда, дарегиңиздер кайда деп сурап жатышат, айтып өтсөңүз. Биздин адрес азырынча ошол бир эле филиалыбыз бар. Чүй менен Кулиева кесилишинде Жансали деген здание бар, 5 этаждуу. Ошонун экинчи этажында эле чыкканда эле. Анан телефон номеримди айтып койсом болобу? WhatsApp телефон номеримди 0702 23 04 83. 702 23 04 83 WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Же болбосо Эрнест Таирович деп YouTube каналына жазсаңыздар да ошол жактан дагы таап алсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ден соолук плюс программасында сүлүк жана алхижама менен дарылануу ыкмалары боюнча сөз кылдык. Биздин коногубуз психолог, чыгыш медицина боюнча дарыгер, геродотерапевт Календеров Эрнест Таирович болду. Сизге терең билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул сүлүктүү деги эле хижама тууралуу жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар. Кийинки эфирлерде дагы ушундай жакшы темалардын алкагында сөз кылганга аракет кылабыз. Барыңыздар, бар болуңуздар. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.